And the last panelist is Honorable Mr. Osbert R. Урматтуу кесиптештер, ардактуу коноктор. Эң оболу ушундай маанилүү жана абройлуу эл аралык форумга катышууга чакыруу үчүн уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев Индияда өткөн дүйнөнүн башкы судьяларынын 26-чы эл аралык конференциясында кыргыз тилинде сүйлөдү. Дүйнө жүзүндө Индиянын Нью-Дели, Агра жана Лахнау шаарларында 19 ноябрдан 24 ноябрга чейин дүйнөнүн башкы судьяларынын 26-чы эл аралык конференциясы болуп өттү. Ага жер жүзүнүн 52 мамлекетинен өкүлдөр келишип, 13 өлкөнүн жогорку сотторунун төрагалары катышты. Иш-чара Бириккен Улуттар уюму жана анын уставы жөнүндө жаңы көз караш темасына арналды. Анда глобалдык тынчтык, эл аралык коопсуздук, адам укуктары жана заманбап чакырыктарды чечүүдөгү сот бийлигинин ролу талкууланды. Конференциянын уюштуруучусу Лахнаудагы Монтессара шаардык мектеби болду. Ал окуучуларынын саны боюнча Гиннес рекордуна дүйнөдөгү эң чоң мектеп деп катталган жана ЮНЕСКОнун тынчтык маданиятын калыптандыруу сыйлыгынын лауреаты болуп саналат. Why do its children still suffer? Wars still rage when peace is within our reach. Laws stop at borders when the earth has none. Medibin Satye, Chairman, Supreme Court, Kyrgyz Republic. The third panelist for this morning is Honorable Justice Daniel Forrest, Judge, 9th Circuit, Court of Appeals, United States of America. Иш-чаранын алкагында жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев сөз сүйлөп, сот адилеттигин бекемдөө ишинде эл аралык өз ара аракеттенүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Кыргыз Республикасынын жогорку соттун төрагасы катары биздин сот системабыздын атынан чыгып, дүйнө жүзүндөгү кадырлуу кесиптештерибиз менен тажрыйба алмашуу мен үчүн чоң сыймын. Биз мамлекетибиздин башкы судьялары катары мыйзам алдында гана эмес, адилеттүүлүк, укуктук институттардын бекемделиши жана жарандардын өзүн билемдиктен коргоо үчүн коом алдында дагы жоопкерчиликтүүбүз. Кыргыз Республикасында соттук реформа туруктуу негизде жүргүзүлүп жатат. Анын башкы багыттары төмөндөгүлөр. Судьялардын көз карандысыздыгын камсыз кылуу, сот процессин ачык айкындуулугун жогорулатуу, сот ишинде санариптик чечимдерди кеңири колдонуу жана эң негизгиси сот системасындагы коррупцияга каршы күрөш. Бүгүн мен Кыргызстандагы сот системасындагы коррупция маселесине жана аны жоюу жолдоруна токтолгум келет. Акыркы жылдардагы реформаларга карабастан, сот тармагында коррупциялык тобокелдиктер дагы деле бар. Бул абдан олуттуу көрүнүш. Анткени сот бийлиги демократиялуу коомдун негизги тиреги. Эгер жарандар сотко ишенбесе, анда алар мыйзам алкагынан сырттан адилеттик издөөгө аргасыз болушат. Бул болсо социалдык туруксуздукка жана укуктук нигилизмге алып келиши мүмкүн. Жогорку соттун төрагасы катары биз сот системасындагы коррупцияга каршы күрөштүн негизги багыттарын төмөндөгүдөй деп эсептейм.
Өз баяндамасында Медербек Сатыев Кыргызстандагы сот системасындагы коррупцияга каршы күрөш темасына өзгөчө көңүл бурду. Ал акыркы жылдардагы сот реформаларынын алкагында маанилүү кадамдар жасалганы менен коррупциялык коркунучтар дагы деле актуалдуу маселе бойдон калганын белгиледи. Төрага коррупцияга каршы күрөштө кабыланып жаткан негизги иш-чараларда социалдык кепилдиктерди жогорулатуу, судьялардын көз карандысыздыгын чыңдоо жана кадрдык тартиптик маселелерде судьялар кеңешинин ролун бекемдөө, ачыктыкты жана коомдук көзөмөлдү күчөтүү, анын ичинде QR-коддорду жана ачык сот отурумдарын киргизүү, сот системасын активдүү санариптештирүү, адам фактарын минималдаштыруу, судьялар үчүн кесиптик этика жана антикоррупциялык маданият боюнча үзгүлтүксүз окууларды уюштуруу, заманбап антикоррупциялык ыкмаларды киргизүү үчүн эл аралык уюмдар менен кызматташууну кеңейтүү маселелерин белгиледи. Ушул сыяктуу конференциялар глобалдык сот коомчулугунун бекемдөөдө, билим алмашууда жана күч аракеттерди координациялоодо өтө маанилүү рол ойнойт. Биз башкалардан бөлүнүп, өзүнчө иштей албай турганыбыз анык. Анткени биздин кызматташтык ар бир улуттук сот системасын бекемдейт. Кыргыз Республикасы эл аралык укукту, адам укуктарын урматтоо жана сот адилеттигин бекемдөө позициясын ар дайым карманып келет. Дагы бир жолу кайталап кетейин, биз диалогго, тажрыйба алмашууга жана биргелешкен демилгелерге ачыкпыз. Ушул конференциянын жыйынтыгы дүйнө жүзүндөгү сот системаларын жаңы реформаларга, инновацияларга жана байланыштарды бекемдөөгө түрткү берет деп ишенем. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Dear colleagues, let me translate briefly from Kyrgyz into English a speech of our chairman. Dear colleagues, ladies and gentlemen, first and foremost, allow me to express my gratitude to the organizers for the invitation to participate in this important and authoritative international forum. As the chairman of the Supreme Court of the Kyrgyz Republic, enhancing professional ethics, anti-corruption skills, and human rights. Thank you for your attention. Thank you. In the village. And so they would always go to her. Иш-чаранын алкагында Жогорку соттун төрагасынын орун басары Шералы Камчыбеков баяндама жасады. Ал климаттык жана саламаттык сактоо жаатындагы кризистерге каршы күрөшүүнүн укуктук негиздери аттуу тема боюнча чыгып сөз сүйлөдү. Анда туруктуу өнүгүүнү камсыз кылууда эл аралык кызматташууну бекемдөөгө жана глобалдык чакырыктар шартында жарандардын укуктарын коргоого багытталган укуктук механизмдердин маанилүүлүгүн баса белгиледи. Иш-чарага төрага Медербек Сатыев уюштуруучулар тарабынан бул авторитеттүү эл аралык конференциянын башкармалыгынын ардактуу мүчөсү катары чакырылды. Аталган конференция жаңы 1000 жылдыктын башынан тартып өткөрүлүп келет. Жыйында 26-чы бүткүлүү дүйнөлүк башкы судьялардын эл аралык конференциясынын резолюциясынын долбоору талкууланды. Анда төрага Сатыев документке эл аралык экологиялык сотту түзүү мүмкүнчүлүгүн кароо демилгесин киргизип, ал колдоо тапты. Ал эми бул сунуш өлкө президентинин экологиялык багыттагы мамлекеттик саясатын илгерилетүүнүн логикалык уландысы болуп саналат. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө келерки жылы өтө турган 27-чи бүткүлүү дүйнөлүк башкы судьялардын эл аралык конференциясынын күн тартибинин долбоору талкууланды. Индияда өткөн дүйнөнүн башкы судьяларынын 26-чы эл аралык конференциясына биздин өкүлдөрдүн катышуусу Кыргыз Республикасы эл аралык кызматташууларга жана укуктун үстөмдүгүн, көз карандысыз сот адилеттигин чыңдоого багытталган биргелешкен демилгелерге ачык экендигин дагы бир жолу тастыктайт. Dear audience, let's give them a huge round of applause. I welcome. तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है
इस रात का सबसे धमाकेदार गरबा सेशन।